Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү профессор Сейипжамал Сакиева 1982 жылы Владимир Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун педагогикалык факультетинин башталгыч класстын мугалими адистигин ийгиликтүү аяктаган. Мен бул окуу жайды 1977 жылы келип тапшырдым педагогикалык факультетке. Баштагыч класс мугалимине. Анан 82 жылга чейин окудук, анан билим алып, анан негизи ушу кыздардын арасында окудук да. Анан студенттик кездеги, анан кандай десем, жалаң эле кыздардын арасында окудук. Ошондой агайлар деле, окутуучулардын деле көпчүлүгү эжейлер болчу да. Мира Махмудовна Ботпаева ошол жерде мен ошол кишинин устаттыгы менен окуп калдым да. Анан дагы бир Ботпаева деген эжекебиз бар. Ботпаева Уултай деген. Айдарбек эжекебиз бар эле. Анан Дөталиев эжеке окутту бизди, Малиев агай окутту бул жердечи. Магриф Арахимовна бизди көп жакшы нерсеге жетеледи. Айчиев агайыбыз бар эле, Асанбек Айчиевич. Ошолордон билим алдык. Алар берген кандай болсо да алар бизге билимдин тереңин берген да. Ошолордун болгон бизге берген билимин ушул убакка чейин улантып билим алып келебиз да. Бирок бизге ошончолук талапты койгондолар. Ошол педагогтук кесипти кантип үйрөнүш керек? Ошонун жакшы сапаттарын бизге берди. Ошону биз болушунча үйрөнгөнгө, теориясын практикада кармаганга аракет жасадык да. Анан мен ушул окуу жай мен үчүн өтө ыйык. Себеби ушул жерден билим алдык, тарбия алдык. Анан биз ошону улантабыз. Улантып ушул күнгө чейин илимдин докторуна, профессорго жеттик да. Демек бул окуу жай дайыма ыйык, анан ыйык биз үчүн жол көрсөткөн оңгу жол катарына биз баалайбыз да. Демек бул окуу жай менен биз дайыма сыймыктанабыз. Мен дайыма айтып келем, биз ушул жерден билим алдык, тарбия алдык деп. Демек келечектеги баштагыч класстын мугалимин даярдоодо бул окуу жайдын дагы чоң эмгеги бар деп ойлойм. Профессор Сейипжамал Сакиева 1977-1984 жылдары Базаркоргон районундагы Баетов орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп эмгек жолун баштаган. 1984 жылы Базаркоргон районундагы Кычан атындагы орто мектебинин окуу иштери боюнча директорунун орун басары кызматын аркалаган. Талыкпаган эмгегинин натыйжасында 1994-2000 жылдар аралыгында Жалал-Абад мамлекеттик университетинин педагогика жана психология кафедрасынын улук окутуучусу. Ал эми 2000-2024 жылдар аралыгында аталган окуу жайдын педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы, педагогика башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы, педагогика, психология жана аны окутуунун технологиялары кафедраларынын башчысы болуп эмгектенген. Билимди алгандан кийин биз баардыгыбыз мектепке тарадык да. Ошол Жалал-Абад областынын эң алыскы районуна барып, Базаркоргон деген бир четтеги айылда барып иштеп калдым. Ошол жерден негизи баштагыч класстын мугалимимин. Баштагыч класстын мугалими болдум, окуу бөлүмүнүн башчысы болдум. Анан ошол жерде окуткан менин устаттарым Рахима эжеке окутту, Магип Рахимовна окутту, Ботпаев эжеке окутту. Деги мен ушул агайлардан, эжелерден көп нерсени алдым да. Бирок ошончо дагы дайыма ошолордун бизге берген билимин дайыма алып жүрөм да. Себеби алар бизге жолду көрсөткөн, кайсыл жолго басышыбызды. Анан эми бүтүрүүчүнүн негизги максаты ошол экен, кандай алып кетиш, жөндөп кетиш. Анан мугалимчилик кесип чындыгында өтө татаал да. Аны өмүр бою изденесиң да. Мына ушул жашка келип жетсек дагы биз дагы изденебиз да. Профессор Сейипжамал Сакиева 200дөн ашык илимий макаланын, 3 монографиянын, 1 лекциялык курстун, 1 окуу куралынын, 8 окуу методикалык көрсөтмөнүн, 4 окуу программанын автору. Азыр студенттер колдонот, электрондук варианттар бар. Анан ошонун негизинде көптөгөн макалалар чыкты. Скопстан чыгып атат, Ринстен чыгып атат. Эми бул окумуштуу болуш кыйын экен да. Бир жагын окутсаң, эки жагын илимди алдыга жылышың керек да. Ошол замандан артта калбаш керек да. Мен кандидаттык диссертациямды 92 жылы коргодум Алматыдан. Ал убакта бизде совет жок эле, диссертациялык совет. Анан ошол жерден коргодум. Осмонкул агайдын жетекчилиги менен, Осмонкул Аскар Осмонкулчунун жетекчилиги менен коргодум. Ошо баштагыч класстарда адабий окууну окутуу боюнча. Анан экинчи доктордук диссертациямды бул жерден коргодум 2013 жылы. 2013 жылы Кыргыз билим берүү академиясын коргодум. Анда Назаркул агайдын жетекчилиги, Ишекеев агайдын жетекчилиги менен коргодум. Дагы да болсо ошол баштагыч класста адабий окуу боюнча коргодум.
Анан мен эми ошол илимге жетелеген мен аябай агайларыма сыймыктанам. Себеби болушунча бизди ошол илимге жетелеп бизди алып барды. Анан эми дайым эле бул адистик мындай экен, биз ошо билимди бергенден кийин баардык нерсе ошо адистиктин өзүнүн жөндөмдүүлүгүнүн өзүнө жарашып атканда андан ары кантип улантып кетет. Демек биз ушул жерден дагы көп нерсени алдык деп ойлойм. Анан диссертациялык ишимди дайыма мен өмүр бою ушунча иштесем дагы жанагы баштагыч класстан иштеп келем да. Баштагыч класста окутуу, аны тарбиялоо, анан улантуу деп. Анан диссертациям экөө тең ошол баштагыч класстар боюнча болду. Анан азыркы учурда дагы ошол Жалал Абад мамлекеттик университетинде баштагыч класс мугалимдерин даярдаган педагогикалык факультетте иштейм. Ал жерде мына убакыт ушул жерден баргандан бери ошол жерде иштейм. Ал жерден да көп мен үчүн устаттарым бар, шакирттерим бар. Демек билим берүүдө биз өмүр бою ушул баштагыч класстын мугалими болгондон кийин ошону улантып, жаштарды тарбиялап келем да. Билим берүүгө кошкон зор салым үчүн профессор Сейипжамал Сакиева 2008 жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы, 2012 жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин төш белгиси, 2013 жылы Жалал Абад мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген ишмери төш белгиси менен сыйланган. Биринчи ушул билим берүү мыктысын алдым. Ошо өкмөт тарабынан бааланды. Андан кийин ошо Жалал Абад мамлекеттигин эмгек сиңирген ишмердигим бар. 23 жылы жогорку кеңештин грамотасын алгам. Анан ушундай иштеп кызматымды, ушул илимий потенциалымды Россиянын табигый илимдер академиясы менен байланыштырып келем. Ошол табигый илимдер академиясынын 2020 жылы академиктик наамын алгам. Анан ардактуу профессорум берген алар ошо болгон Россиянын ошол эмгек сиңирген ишмеринди алгам 2019 жылы. Мен бүгүн биринчи жолу келгенде эле ушул корпус аябай көзүмө жакшы көрүндү да. Ал биз окуган убакта Маяковский болчу да. Азыр Арабаев болуп турем. Ошол биринчи биздин кыргыз алифбесин түзгөн Арабаев да. Ошол кишинин сүрөтүн көргөндө көптөн мен мындай ушул жаңы корпуска келеле келем да көптөн бери. Анан бүгүн көрүп аябай толкундандым. Конечно, өзүмдүн жаш кезим, балалыгым эске түштү. Анан чындыгында корпустарды кыдыра албадым, сыртын гана көрдүм да. Анан китепкана, бул жер өтө эски болчу. Анан ушу китепкананы аябай мындан мурун 2 жыл конференцияга келгем. Ушу конференциянын ичин көргөм, бирок аябай ушул университеттин өзүндө өнүгүү өтө көп экен да. Ошол мугалимдердин дагы, студенттердин дагы өнүүсү өтө көп экен. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жалпы жааматына мага ушундай жакшынакай жолду көрсөтүп, билимдин жолун ачкан менин улуу устаттарыма, Айгүл Абдыраевна жетектеген жамаатка жакшылык тилейм. Ушул жаштарды тарбиялоодо болсун, окутууда болсун, ушул университетте көптөгөн ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун.